Бүгүнкү көрсөтүүдө баягы эле сот системасына болгон элдин нараазычылыгы туурасында бир четин эле айтып берип кетели. Биздин дареке мындан 1 жыл мурда көп жылдардан бери созулуп келе жаткан иштин аягы бүтпөй жатат деген арыз менен Терентьева Анастасия кайрылган. Иштин чоо жайы туурасында жактоочу Замир Жоошев өз убагында Ленин райондук сотунун судьясы Туманбаевке карата катуу сын пикирин айтып чыккан эле. 6 жылдан бери сот териштирүү уланып жатат, бирок аягына жете элек. Себеби судьялар ар кандай себептерден алмашып кетип атыптыр. Акыркы судья мына 2 жылдан бери карап аткан судья Уланбек Түмөнбаев. Ушул судьяга биз кайрылдык да мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте жоопко тартуу мөөнөтү эскириптир. Срок давности деп коет го орусча. Ошол өтүптүр, эми иш кыскарууга жатат деп Терентьев өзү мен жактоочусу катары кайрылдык. Судья тилекке каршы кыскартпай койду. Анткени биз айтып атабыз 2021 жыл 1 октябрда жоопко тартуу, кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү эскирген деп атабыз. А судья болсо жок, дагы 3 жыл бар дейт да. Өзү кошпой атат да. Айыптоо актысында да жок. 2017 жылы кылмыш жасаган деген. Башкысы судья өзүнүн мындай объективдүүлүгүн көрсөтпөй жатат да. Калыс карабай жатат иштичи. Өзүн мындай прокурордун ордуна коюп алды да, айыптоону дагы да күчөтүпчү. Соттук териштирүү учурунда жаранга коюлган айыпты күчөтсө болбойт. Аны жеңилдетсе болот, жумшак жакка өзгөртүп, бирок оор жакка өзгөртсө болбойт. Судьянын андай укуктары, ыйгарым укуктары жок. Берди судья ошондо прокурордун милдеттерин алып атат. Милдеттерин өзүнө алып атат да. Кошумча айып угузупчу. Окуяны түпкүрүнөн билүү үчүн Ленин райондук сотунда өтүп жаткан отурумга 1 жылдан бери угуучу катары катышып келдик. Бүгүнкү күндө окуяга 7 жыл болуп мөөнөтү өтүп кетти деген себептер менен жактоочу сотко өтүнүч келтирип, сот мыйзамдуу чечим чыгарыш керек деген сөзүн дагы бир жолу тастыктап берди. Коюлган айып боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 58-беренесинде көрсөтүлгөн 7 жылдык мөөнөт өткөндүгүнө байланыштуу тагыраагы кылмыш куугунтуктоонун эскирүү мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу биз акыркы соттук отурумда өтүнүч келтиргенбиз кылмыш ишин кыскартуу жөнүндө. Эми сот өзүнүн чечимин чыгарат. Эгерде өтүнүчүбүз канааттандырылса анда жакшы, канааттандырылбаса бизде жогору турган сотко даттануу менен кайрылганга процессуалдык мүмкүнчүлүк болот. Мыйзам талаптарына ылайык кыскартыш керек ишти, себеби эскирүү мөөнөтү өтүп кеткен иш боюнча кылмыш куугунтуктоону улантууга жол берилбейт да. Баса белгилеп кетели, соттун чечимине эч ким кирише албайт жана басым кылууга жол берилбейт. Кандай гана чечим чыкпасын, ал мыйзамдын чегинде болушу керек. 22 апрелде саат 10:00 Ленин райондук сотунда боло турган отурумда жактоочу тарабынан келтирилген өтүнүч канааттандырылбай калышы толук мүмкүн деген тынчсыздануу болуп жаткандан улам биз тиешелүү арыз менен Ленин райондук сотуна карай багыт алдык. Негизи баягы эмне дейт, бул жерде арызда баягы 7 жыл өтүп кетиптир деп атат да. Ошого мыйзам боюнча кыскарыш керек дейт. Да, имеет право. По закону, да, срок давности. Но бирок ошол срок давности булар алып келип атпайбы? Там эле карап турса болот. Ошону Сами же тянут же. Сами же волокитят же незаконно. Сопсо эле, атасы сопсо. Жок, мыйзам боюнча өзү срок давности өтүп кеткенден кийин токтотуш керекпи же? Эми азыр эки неме болуп атыптыр да. Ущерб, например, возмещаться этилбе сайын, мурда, например, мы прекращали, но виновным признавали. Азыр эми ошол маселени чечет да. Эми они заявили, суд пусть решает, чечет. Эми сот чечиш керек да, по закону өзү истиши. Чечиш керек да, бул дагы эле, например, туда не сюда бул деле тартпайт да. Мыйзам чегинде чечет. Если, например, бир сторонанын талабын тартышып, неправильно чыгарып койгон болсо, биз деле турабыз, жөн карап турбайбыз, во-первых. Во-вторых, бул деле мыйзам чегинде чечет. Себеби дегенде второй, третий инстанция деген нерсе бар. Просто так өзүнүн мисалы үчүн өкүмдүн абжалат эткенде жөн бузулуп кетишин бул деле каалабайт да. Ошондуктан мыйзам чегинде эле да, булар что они там. Мыйзам боюнча да, если истечи. Почему они это делают, я не знаю. Срок давности боюнча кече эле заявить этти го. Он же 3 күндө каралат да, негизи мыйзам боюнча. Подумаю, он же будет думать, и они решение кабыл алат да. Ошол жарышат.
Ар бир соттун чечими адам тагдырына оң же болбосо терс таасирин тийгизет. Көпчүлүк учурда жарандар соттун чечими менен макул болбой, нааразычылыгын айтып, оор тагдырга туш болушат. Мындан улам окуяны ачык коомчулукка чагылдырып, соттордун чыныгы жүзүн айтып берип келебиз. Бүгүнкү боло турган отурум канчалык мыйзамдуу өтүшүнө эч ким кепилдик бере албайт жана табышмак сыяктуу. Адилеттүү чечимди күтүш үчүн аны кантип алдын алуу керек? Болгону тиешелүү жетекчилерден мыйзам бузулбасын, адилетсиз жана кызматынан пайдалануу чечими башка сотторго кедергесин тийгизбесин жана алардын атын булгабасын деген максатта Ленин райондук сотунун төрагасына арыз менен кайрылдык. Биз турган атын арыз жазалы деп келдик эле. Бери эме боюнча эртеңки сот процесси боюнча саат 10:00 Турманбаев карайт экен. Ошо менен кеңеш боюнча турган атына фамилиясы Айтса жанан тартынасың. арыз жазалы деп келгенбиз. Эртеңки боюнча процесс боюнча биз журналисттер да бизге арыз келип түштү эле. Ушул студия мени тартып атат, мен эле тартып берсем, бул жактан эмес. Могу бизге кайрылган жарандын арызын копиясын таштап туруп, төраганын атына арыз жазсак болобу? Тураган артына арыз. Судьянын үстүнөн. Болот. Болобу? Ошо судьянын аты фамилиясы неме кылсаңар, биз арыз жазып таштап кетели. Бул жок, бул бизге кайрылган арыз, муну тиркейбиз. Анан эме барбы? Образец. Райондук соттун чечимине андан жогору турган жогорку сот дагы кийлигише албайт. Бирок мыйзамсыз жана адилетсиз чечим үчүн кедергисин тийгизбей койбойт. Биздин чыгармачыл топ акыркы мезгилде элге кызмат кылышыбыз керек деген принцибин катуу карманган жогорку соттун төрагасы Медер Сатиевке да адилетсиз жана мыйзамсыз ишке жол берилбесин деген максатта арыз жазып кайрылууну туура көрдүк. Адилеттүүлүк чечилсе экен деп ушу үмүттөнүп келет ар бир жаран. Ошондо биз ар бир жаранга өзүнчө жакшы мамиле менен тосуп алып, адилеттүү чечим менен узатышыбыз керек. Сот системасы мындан ары эл мамлекет үчүн иштейт, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштейбиз. Мындан башка талап болбойт. Силер башка жака, башка нукта, эски нуктагы көз карашыңарды токтоткула. Сизди тартып берсиңби? Жок, Интервью берип коебузбу? Катталды, арыздар келди. Жок, мен сизге азыр кабыл алдым деп мөөрдү басып, колду коюп берем. Болобу? 21:04. Жогорку соттун не iş boyunca ekan, 7 yıl bo'ldi, meni to'kib ketgan bolam. Jakub Janibekov. Катталды, качан жетип каттыбыз? Бүгүн азыр. Бүгүн эле жетет, чоң рахмат. Бүгүн 21 апрель биз азыр эле жогорку сотко кирип чыктык. Ошондой эле биз көптөн бери өзүбүздүн программабызды ошол жогорку соттун маалымат катчылары аркылуу ошол элдерге бир туура маалыматты жеткирип келүү максатында иштешип келебиз. Бүгүн дагы мынакей Ленин райондук сотунун судьясы тарабынан туура эмес баягы иш аракеттер жүрүп жаткан деген негизинде биз жогорку сотко да келдик, өзүбүздүн арызыбызды таштадык. Бул жака катталды арыз. Анан Кудайым буйруса баягы элдин үнүн ушул коомчулукка жеткире турган же болбосо биз аркылуу жеткире турган ушул соттордон адилеттүү жана мыйзамдуу чечимди ар бир жаран күтүп келет.
Кандай гана жарандын арызы болбосун, биздин максат адилетсиз кырдаалга каршы ар дайым өз пикирибизди айтып, коомчулукка көрсөтүп келебиз. Азырынча алдын ала чечим чыгарбай туралы. Балким адилеттүү чечим чыгып калар деген үмүт менен ар бир сотко ыйман ынсап тилейбиз.